Ушул саатта чыгуучу өнөр көрсөтүүсү кайрадан назарыңыздарда. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар күн сайын сиздерге таланттуу инсандарды өнөрүн көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы сонун болмокчу. Андыктан урматтуу айымдар, сиздердин майрамыңыздар менен куттуктап өтөбүз. Ал эми дал ушул айымдар сабырдуулуктун, назиктиктин, сулуулуктун белгиси болот экен. Аны гүлгө теңеп келишет. Негизи гүлдү кантип өстүрүш керек? Мына ушул мамлекеттик кызматкер Назира эжекебиз ишинен сырткары өзүнүн гүл багы бар десек болот. Анткени үйүн гүлгө толтурган, кантип өстүрөт, кантип жетишет. Биз ошону билим максатында бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Жакыпова Назира эжекебиз болмокчу. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана айымдар, келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, бакубат жашоо каалайм. Рахмат сиздерге дагы. Сизге дагы келе жаткан эртеңки дейли 8 март майрамыңыз менен. Эжеке, ушул айымдарды негизи гүлгө салыштырып келет да. Илгертеден элечи ошол жогоруда айткандай арулуктун, сулуулуктун символу бул гүл да. Ошон үчүн айымдарды салыштырат экен. Айта кетсеңиз, негизи кантип кызыгып калдыңыз? Карап көрсөк, мен өзүмдүн жашоо практикамды өстүрө албайм да. Сырын сиз айта кетиңизчи. Ооба, туура айтасың. Жанагы гүлгө деле канчалык мээрим төксөң, ошончалык карасаң, гүл деле өзүнүн жакшы жагын берет эмеспи? Аял киши да гүлгө теңип атат деп азыр өзүң айтып атасың. Аял кишиге да канчалык ушунчалык мээрим берип, ушунчалык кам көрсөң, аял да ошо жакшы өзүнүн жакшы сапаттарын, жакшы сезимдерин үй бүлөсүнө, балдарына бар жок болгон өзүнүн жакшы жактарын чыгарат да. Гүл деле ошол сыяктуу эле да. Гүлгө деле ошондой мээримин төгүп, кам көрүп, өзгөчө маани берип, аял кишиге жасаган мамиледи жасаса, гүлдөр деле өзүнүн мындай өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтөт деген ойду айткым келет да. Анан ушул карап көрсөк, гүлдөрүңүз аябай чоң жашта эле экен. Эң чоң гүлүңүз канча жашта бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эң чоң гүлүм мына гүлүм 8 жашта. Дагы жана өзүңүздөр күбө болуңуздар, ал гүлдөрүм да ошо 5 жылдык, 3 жылдык, 2 жылдык болуп, жаңылары да бар. Мен гүлдөрдү тез-тез жаңылап турам. Кандай гүлдөр жаңы чыгатса, өзгөчө адамга пайда келтире турган гүлдөргө маани берем да. Себеби могу гүлүм айтып кетсем, бул гүлүм фикус гүлү деп атап коебуз. Бул фикус гүлү комнатада болуш керек деп айтылат сөзсүз түрдө. Бул бут оору, баш оору бар жок ушундай адамга терс тийгизген ооруларга ошо жардам тиет деген мен ушундай атайын интернет булактарынан окугам да. Анан ошондон улам мен ушул гүлгө көбүрөөк басым жасап, былтыркы жылдан көбөйтө баштадым да. Көбөйтүп, өзүм иштеген иш бөлмөмө дагы көбөйтүп, ушундай гүлдөрдү башкаларга дагы берип, ушул аябай пайдалуу экен, шуну өстүрүшүбүз керек деп. Өтө жана өзүңүз айтып кеткендей назик болот, ушундай буларга карап мен сууларды дагы алып эле сразу куйбайм да. Сөзсүз түрдө бир убакытка коюп, ал убакытта суунун өзүнүн хлору жоголот. Ошол маалда куям. Анан өзүнүн кээ бирде дарылар талап кылышы мүмкүн. Ошол учурда дары-дармектер менен камсыз кылам. Анан көбүнчө табигый болот да, себеби жанагы базарлардан, көчөлөрдөн алган гүлдөрүң үйүңө алып келгенде өспөй калат эмеспи? Мен ошол учурда ошон үчүн мен базардагы гүлдөргө көп кызыкпайм. Ушу кичинесинен болсо дагы өзүм өстүрүп, жумуртканын кабыктарынан салып, өзүнчө жанагы биз көң деп атайын айтып коебуз го, ошолардан салып, мындай табигый өстүргөнгө аракет жасайм. Кандай топурактарды сунушталат элеңиз да, көбүнчөчү мындай тез бат өсүш үчүн? Ооба, мен жолдошум да аябай күлүп калат. Мен кайсыл жакка барсам эле, могу жердин топурагы жакшынакай экен, гүлүмдү ала кетейин деп сөзсүз түрдө пакет көтөрүп алып ушуга салып алалы дейм да. Анан жолдошум да билип калат. Кара топуракка аябай басым жасайбыз биз. Анан ушу малдын кыгын салып, анан кайсыл жерде болсо, жаз болсо эле уже меники башталды да. Мен уже издеп баштайм кайсыл жерде гүлдөргө салышым керек. Ошону көтөргөнгө аябай оорчулук келет. Бул чоң горшоктор, идиштери чоң болгондугуна байланыштуу. Анан жолдошум атайын балдарды алып келип, ошентип жайгаштырууга жардам берип турат да. Анан колдоп келет постоянно мен ушундай гүл өстүрөм десем. Анан аяштарым келип калат, үйгө келгенде да өстүрөбүз деп кызыгып кетишет. Анан алып кетишет, бирок өспөй калат да. Анан өстүрүп эле берчи деп суранып калышат. Жанагындай кеп бар го, сөзсүз түрдө көрсөтпөй алса ээсине андан соң өсөт дегенчи, бирок чын эле ошондойбу?
Мен билбейм, мен ага толук ишенбейм, себеби мага мен бул гүлдүн отросткасын атайын мага эжем белек кылган, өзүмдүн эжемдин кайненеси өстүрчү экен, ошондон белек кылган, ушул гүлдү өстүрүп сен дагы чоңойтуп ал депчи. Анан мен ошондон улам өзүм кызыгып, аябай ушуна декоративный деп коет, ушундай гүлдөргө кызыгам. Мен иш бөлмөмдө да жалаң ушундай декоративный гүлдөргө басым жасап ушундай коем да. Анан ошондон улам эле көрсөтүп эле алгам, бирок мен ага толук ишене албайм да. Билбейм, айрым гүлдөрдүн көрсөтүп эле алыш керек. ооба, айрым гүлдөрдүкү ошондой болушу мүмкүн. Эми бул ойлойм, бул айымдардын шултосу эле болуш керек деп карабай койгон. шултосу эле болуш керек деп калам да. Менден алган учурларда 3 жолу 4 жолу алгандар деле ошол эле ойдон да. Керекли ошо көрсөтпөй алсын деп идиши менен урдап кеткен учурлары деле кезиккен да. Мен туугандарымча мен барып калып эле мен бул менин гүлүм го деп өзүм байкап калам. Анан унчукпайм, мейли баарына ушундай буйрусун депчи. Жогоруда айтып калдыңыз, ошо сөзүңүздөн аралжы болсун, өзүңүз мамлекеттик кызматкерсиз. Билебиз, ушул убак саатыбыз көпчүлүгү жумушка кетип калат. Бирок мынакей чоң гүлүңүз 8 жылдык экен. Кантип мындай убакытты жеткиресиз дегендей. Убакытты кантип табасыз буларга да? Ооба, Көп талап болса керек. Ооба, мен себеби жанагындай учурда бизде жекшемби күндөрү болот эмеспи, ошол күндөрү жетишкенге аракет кылам. Гүлдөрүмө да атайын убакыт бөлүп, андан сырткары жанагы майрам күндөрү көбүрөөк жанагындай эс алуу күндөр берип калат эмеспи, ошол күндөр аябай мага жандай жагымдуу болот. Себеби мен көбүрөөк көңүл бөлүп алам дейм да. Көптөгөн иштеримди жасап алам деп, анан өзүм гүлдөрүмү ошол учурда иретке келтирип алып, өзүм ырахат алып отуруп калам да. Гүлдөрүмдү ордуна келтирдим деп. Гүлдөр деле бул жаш бала сыяктуу деп коет го. Аны карасаң, анан өзүнүн ошол гүлүн берет экен. Бул жакшы өсүүнүн белгиси болот экен. Анан сырдашасызбы? Булар менен сүйлөбөй койсоң капа болот дешет го. Жок, мен андай деле сырдашпайм. Мен ушу карап, ушу жанына барып, жалбырактарын арчып, убактымды эптеп убакыт тапканга аракет жасайм. Алдыларын жумшартып, жумшартканга айрым учурда мындай өзүм кызым экөөбүз иш алып барабыз да, бул боюнчачы. Кызым экөөбүз жасап, кызым мынтип калыптыр, тигинтип калыптыр, карап кой деп бири-бирибизге ушинтип айтып турабыз. Адам баласы дагы бул кышында идеялар качат экен. Мисалы, айыл деле алып карасак, ченине кирип уктайт экен да. Гүлдөр деле мындай мезгилди жактырышабы? Кайсы бир мезгилде? Ооба, мезгилде жанагы мен гүлдөрүм постоянно ар дайым март, анан август айында аябай мынтип уже бутактарын чыгарып, гүлдөп, ушинтип өзгөчө таасир берип баштайт да. Анан ошол учурда мен августта, март айларында жакшылап караганга аракет кылам, себеби ошол малдарда өздөрүнүн мындай чоңоюп, өзгөрө баштаганда жакшылап көңүл бөлүп, анан ошол учур бүткөндөн кийин мен сыртка чыгарам гүлдөрүмчү. Күндү жакшы көрөт. Ооба, күндү жарыктыкты жакшы көрөт. Ошол себептен мен жарыкка чыгарып, жайында сөзсүз түрдө, жазында эшикке көбүрөөк, күзүндө эшикте, мен кышкысын гана алып кирем үйлөргө. Эми гүл өстүрөм деген аял кишилерге кандай кеңеш айтат элеңиз да, негизи гүлдөрдү кантип көбөйтсек болот дегенге? Кандай эме азыр бар жок аял зат эле гүлгө кызыгат деп ойлойм. Гүлдү өстүргөндө кеңешим ушу өзгөчө маани берип, өзгөчө көңүл бөлүп, жанагы мен айтпадымбы, аял кишиге канчалык гүлдөсүн десең, ошончалык көңүл бөлсөң ошондой болот эмеспи, ошонусундай эле. Жок, көңүл бөлбөсөң, розаны деле өзүң атыңа жараша, жана розаны деле карабасаң саят, тикене ошол сыяктуу эле. Мен ойлойт элем, өзгөчө көңүл бөлүп, баладай мамиле жасап, ушундай кичине көңүл бөлүп койсо, бул көп деле убакытты талап кылбайт. Анан гүлдөрү көбөйө берет деген ойду айтмакмын да. Негизи жаз жарыш, күз күрөш деп коет го, ошол кыштын камын жазда көр депчи. Анысың артай сиз жазында көптөгөн эмгектерди кылсаңыз керек, өзүңүз жазында эмне менен алектенесиз, же гүл өстүрүү менен чектелесизби? Ушул тууралуу да. Мен жазындасы биздин эшигибиздин алдында да розалар бар. Андан сырткары мен азыр багым менен тааныштырам, көрсөңүздөр болот. Биз бакта атайын черешня деп койсо, ошо черешняларды өстүрөбүз, алма, өрүк, түрлүү бактарактарды эккенбиз. Бүгүнкү күндө 133 түп бактарактарыбыз бар. Аларды атайын актап, сырдап, арыктарын тазалап,
жолдошум үй бүлөсү менен биз ошол иштер менен алек болобуз. Андан сырткары биз көбүнчө азыр көрүп атасыздар көп нерселер табигый болбой атпайбы. Ошол себептен мен атайын огородум бар, ошол жерге кичине жер жемиштер. ооба, жер жемиштерди эгип, помидор, ушундай балдарга керектелүүчү кулпунай, ушундай үй бүлөгө керектелүүчү тамак жандай мөмө азыктарды ошолорду эгип, ошол менен алек болобуз. Гүлдөр менен, ал жакта да гүлдөрүм бар, алып көрсөңүздөр болот. Анан ошол черешня, алма, түрлүү бий алма, ушундай түрлүү бактар, анар ушундайларды эгип келебиз. Сонун үлгү ала турчу айымдардын катарына кошсок болот экен эжеке. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн ошол максаты гүл тууралуу болуп аткан соң, өзүңүзгө да бир суроо бере кетейин. Кайсыл гүлдү жактырасыз деген? Мен азыр көбүнчө ошо роза гүлгө кызыгам. Роза гүлдү кызыгып эле мен бактарыма деле ошо роза гүлдү эге берем. Роза гүлдүн түрлүү биз эми билесиңер калктын аярлуу катмары менен иш алып барабыз да. Ошол себептен мен ушу үйлөрүнө барып караган учурумда дагы ушу калктын аярлуу катмарында да айымдар бар, ушу гүлдөрдү өстүрүп келишет. Балдары мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы ошол менен өздөрүнүн көңүлүн түшүрүп калбастан ушундай гүлдөр менен да алектенип да мен аябай ошол эжелерди баалайм да. Анан баалап эжелерден суранам, мен сизге мындай гүл берейин, сиз мага ушундай гүл бериңиз деп. Анан көбүнчө ошо роза гүлгө көбүрөөк басым жасайм, түрлүүлөрүн алганга. Анан бизде азыр өзүбүздө биз мындан сырткары мал чарба менен да алектенебиз. Ишеми жекшеми күндөрү барып уйларыбызды өзүбүздөн жана малдардын кыктары чыккан үчүн өзүбүз алып келип, кыскасы сатып албаганга көбүрөөк басым жасайбыз да. Үй бүлөдө бар жок нерсе өзүбүздөн чыксын деген мааниде. Эми эжеке гүлдөрүңүз менен жекеден таанышып берсек, бул кандай гүл? Бул алиандр деп коет. Бул гүлдө бунун дагы дарылык жагы көбүрөөк. Бул гүлдү мен билгенче гүлдөгөн учурда жанагы кайнатып туруп, мурдунда гайморити барлар болсо, ошолорго өзгөчө көп дарылыгы бар экен. Ооба. Бул канча жылдык болуп калат? Бул 5 жылдык болуп калды. Ооба. 5 жылдык. Бул китайский роза деп коет. Китайский роза бар эле билсе керек. Бул гүл аябай жарыктыкты, күндү сүйгөн үчүн бир аз жалбырактары түшүп турган учур. Бул кайсыл айда негизи гүлдөйт? Март айынан баштап эле гүлдөп баштайт. Уже мен эшикке чыгарсам эле көбүрөөк гүлдөп баштайт да. Бул жакта да гүлдөрүңүз бар. Ооба, мен жана айтып кеттим го, фикус гүлүмдүн түрлөрүн көбөйтүп атам бүгүнкү күндө деп. Ошол гүлдөрүм булар. Сонун. Бул деле ушуну 8 жылдык болуп калбы? Жок, бул жашырактар, 3 жылдык, 4 жылдык ушундай. Ушинтип мынтип өлдүрүп койгом, башка комнаталарыбызда да бар. Анан мындан сырткары бир эле мындай табигый гүлдөргө да маани жасай беребиз да. Мындай азыр интернет булактарынан көрүп, кызым экөөбүз мындай гүлдөрдү жасап, үйдү көрктөндүрүү, кооздук үчүн өзүбүздү убактыбызды, ушуну бош убактыларыбызды ушундайларга коротобуз демекчимин да. Мындай азыр көп эле жасап сатып атышпайбы? Биз өзүбүз үчүн кызымдын кичине бир жакшы нерселерге кызыгуусун арттыруу максатында ушундай гүлдөр менен алектенип. Сизге чоң рахмат эжеке, мына ушинтип сонун гүлдөрдү өстүрүп жүрө бериңиз. Дарылык касиети болсо элге жардамы тийсин дейбиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы. Барыңыздарды майрамыңыздар менен барыңыздарга майрамдык кеч каалайм. Рахмат, сиздин да майрамыңыз менен. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Буюрса кийинки ишембиде өнөр көрсөтүүсүнөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.